Ырымды айтып, ачылайынбы? Аптадагы орчундуу окуялардан бири президент Садыр Жапаровдун интервью бериши болду. 1 саат 45 мүнөткө созулган маекте коомдо кызуу талкуу жаратып жаткан дээрлик бардык суроонун жообу камтылган. Кумтөрдөн тартып мамлекеттик карыз, өлкөдөгү ири долбоорлор, ал тургай президенттик шайлоого чейин сөз болду. Алдыда урунттуу учурларга токтолобуз. Кумтөр бул Ысык көлдүн чыгыш жагында жайгашкан, билесиңер, өзү бул дүйнө жүзү боюнча жетиликке кирет. Алтындын запасы боюнча 1000 тонна алтын запасы бар болгон. Садыр Жапаровдун саясий жолу менен байланышкан Кумтөр өлкөнүн менчигине өткөнүнө 4 жылдан ашты. 2022 жылдын январынан тарта 2026 жылдын июнь айына чейин компания 4,9 миллиард доллар киреше тапты. Анын ичинен таза пайдасы 2 миллиард 196 миллион долларды түздү. Ушул жылдын 7 айындагы көрсөткүчтөрү төмөндөгүдөй. Быйылкы жылдын 7 айдын жыйынтыгы боюнча эгер айтып кетсек, салыктык бизге Кумтордон түшүүлөр, кирешелер 17 миллиард 587 миллион сумма которулуп атат. Бул былтыркы 7 айга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге барабар. Же так айтсак 194% өсүү темпи менен, былтыркы 7 айлыкка салыштырмалуу 194 өсүү темпи менен болуп атат. Кумтөр бюджеттин түркүгү. Ал 4,5 жылдын ичинде бюджетке салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 233 миллион доллар которгон. Бул каражаттар кайда сарпталууда? Ирикен эл үчүн иштеп жатабы? Суроого президент жооп берди. Диктин үйлөрү салынып атат, 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каяктагы акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500гө жакын, 500дөн ашык бала бакча, мектептер курулду. Акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Ошол менен каяктагы акча? Мына ушул Кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр жол басабыз, асфальт басабыз деп атабыз. Каяктагы акча деп атасыз? Мына Кумтөрдүн акчасы. Жол демекчи, өлкөнүн алыскы аймактарына чейин жолдор салынып жатат. 2026 жылдын 1 августуна чейин республика боюнча 1100 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Ушу тапта дагы бир катар тилкелерде жумуш кызуу. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу реконструкцияланууда. Суусамыр Талас Тараз жана Талас Бешташ, Арашан Чуңкурчак, Бозучук, Шахта Жыргалаң жана башка тилкелерде иш жүрүүдө. Автожол менен катар темир жолдор да салынууда. Балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам Атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Эң негизгиси Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан магистрали болуп саналат. Ондогон жылдар кагаз бетинде калган долбоорду баштоо оңой болгон эмес. Бул жолду биз жөн эле темир жол дебешибиз керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп. Бул жибек жолу дешибиз керек. Улуу жибек жолу. Жаңыртылган улуу жибек жолу деп койсок болот. Ошон үчүн 1000 деген жылдар бул бизге керек. Бул Кытайга керек эмес, бул Өзбекстанга же бул башка Европа, Америкага эмес, бизге керек, Кыргызстанга. Транзиттен ары бери өткөндөн эле биз акча алып отуруп, бая жүктөрдөн эле. Бир жок дегенде эле бир 400-500 миллион доллар таза киреше түшүп калат биздин бюджетке мына. Кылым долбоору аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун узундугу 500 чакырымдан ашат. Анын 300 чакырымдан ашыгы Кыргызстандын аймагы аркылуу Торугарт, Арпа, Коштөбө, Макмал багытында өтөт. Учурда курулуш иштери кызуу. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу деген 3 өлкө биригип биргелешкен ишкана түзүлгөн. Темир жолдун курулушунун заказчыгы ошол компания. Ал жерде тең шерик болуп 3 мамлекет иш алып барууда. Эң негизгиси подрядчыгы куруп аткан компания бул албетте Кытайдын China Railways Construction компаниясы. Ал компаниянын тажрыйбасы дүйнөнүн 56 өлкөсүндө темир жол курат. Азияда дагы, Африкада дагы
Латын Америкасында да темир жол курган компания ошол тажрыйбаны пайдаланып, баш аягы ушул 304 километр болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун ошолор курууну алып барып атат. Улуу жибек жолун жандантып, чыгыштан батышка жүк ташууну жеңилдете турган бул темир жол магистралын курууга Кытайдан адистер тартылган. Кытай 17 жылдын ичинде 50 000 чакырым жогорку ылдамдыктагы темир жолду курууга жетишкен. Бул жаатта мол тажрыйбага ээ экени талашсыз. Кытай менен эки көзү төрт да бардык мамлекет. Иштесем, ушулардан инвестиция алсам, ушулардын технологиясын алып келип өзүмдүн мамлекетиме курсам деп. Анан биз кошуна туруп, ошону пайдалана албайбызбы? Пайдаланалы да. Кытай менен биздин чек ара бүткөн. 1 квадрат метр талаш жерибиз жок. Эл аралык бир мындай бир маселебиз жок, талаш тартыш. Пайдаланалы ошону. Пайдаланалы да. Жерде бир тышкы күчтөр бар. Анан ички баягы ичи чаарлар дагы бар да. Бул темир жол бүтпөй калыш керек. Анан могу көпүрө бүтпөй калыш керек. Анан могу жол бүтпөй калыш керек деген. Үч өлкө салып жаткан темир жол Кыргызстанды транспорттук туюктан чыгарат, ал өлкө экономикасына эбегейсиз пайда алып келет. Темир жол мисалы үчүн өлкөдөн өткөндө ар бир ошол бир нече километрден кийин 20-30-50 километрден станциялар коюлуш керек болот. Бизде кеминде 2 станция курулат. Ал станциянын тегерегинде логистикалык борборлор курулушу мүмкүн. Ал логистикалык станциялардан мындай товарларды, складдарды куруп, аяктан 1,5 миң, 2 миң жумушчу орун кылса болот. Негизи жалпысынан ошол Кыргызстанда бизнести жасаганга мүмкүнчүлүк пайда болду, анткени сырьё арзан кирип атат деген сөз тараса, темир жол иштеп баштап, анда бул кошумчадагы 100 миңдеген жумушчу орундарды пайда кылат да. Садыр Жапаров темир жол магистралына ички темир жол линиясы туташтырылаарын белгиледи. Балыкчы Кочкор темир жолун Кара Кечеге жеткирип, андан ары Макмалга чейин салуу пландалууда. Учурда бул долбоорго каражат булактар изделип жатканын айтты. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу өзүн-өзү актай турган долбоор экенин, анын курулушуна кеткен каражатты мамлекеттин карызы катары саноого болбосун айтты. Бул коммерческий проект кылганбыз. Мен муну тышкы карызга албайм деген. Кирбейт. Коммерциялык. Ар ким өзүнүн немесин баягы салган акчасын ошол жерден 35 жылдын ичинде 35 жылбы 25 жылбы актап алат баягыны. Ар ким өзүнүн немесин ошол жерден чыгарып алат салган акчасын. Завод, Бишкектин заводу мисалы 15 жыл бекен 20 жыл иштетет дагы, биз жер эле бердик аларга. Иштетет, өзүнү өзү актап алгандан кийин бизге таштап кетет. Баягы жанагы таштанды иштетчү завод. Өмүр бою бизде калат мисалы. Биздин 100% бизде калат да мына. Мына ушундай долбоорлор ал тышкы карыздарга кирбейт. Өлкөнүн мамлекеттик карызы 10 миллиард долларды түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 5 миллиард 200 миллион доллар, ички бересе 4 миллиард 800 миллион доллар экенин Садыр Жапаров билдирди. Ушу тапта мамлекеттик карыздын ИДПга карата катышы 37%га барабар. Токетер жерин айтсам, тышкы карыз 1 миллиард долларга гана көтөрүлдү. Мунун баарын биз 1 миллиардты башка Кытайдан алган жокпуз. Муну биз Европа банктарынан алып атабыз, Азия банктарынан алып атабыз, эл аралык каржылык уюмдарынан алып атабыз мынакей. Кытайдан тышкы карыз деп акыркы 5 жылда 1 тыйын алып аптырбыз. 1 тыйын алган жокпуз. Тескерисинче мына 500 миллион долларды жаптык биз. Бая мурун мен келгенде 2020 жылы 1 миллиард 800 миллион Инексим банктан алган карызыбыз бар эмес беле? Мына ошонун 5 жылдын ичинде жаап отуруп 500 миллионго жакын. Эми мен округлять этип айтып атам. 1 миллиард 300 миллион доллардын тегереги тышкы карызыбыз калды Кытайга мынакей. Мунун баарын 2035 жылга чейин толук жаап бүтөбүз. Садыр Жапаров алынган каражаттардын 15-20% жолдорго жумшалганын моюндады. Учурдагы мамлекеттик карызды ИДПга карата 50%дан ашырбоо милдети коюлган. Кыргызстандын тышкы карызды тейлөөдө эч кандай көйгөйү жок. Анын үстүнө экономиканын тездик менен өсүшү мамлекеттин төлөө жөндөмүн жакшыртууда. Айта кетчү жагдай, Кыргызстан учурда дүйнөдө тез өсүү темпин көрсөтүп жаткан өлкөлөрдүн катарында. Улуттук статистика комитети ушул жылдын 7 айында ИДПнын көлөмү 1 триллион 172 миллиард сомдон ашып, 11,1%га жогорулаганын маалымдады. Тейлөө тармагы эч качан токтобойт да. Анткени 7,5 миллион эл бар, 13 миллион турист келип атат, тейлөө тармагы токтобойт. Биз аны да ойлоп атабыз, ошон үчүн мына 100дөгөн заводдорду салып атабыз, жыл сайын. 100 өндүрүш деп, мына быйыл дагы 100 өндүрүш ачабыз. Эгемендүүлүктүн майрамын белгилегенде сентябрдын 12-лери бекен Таласта белгилейбиз. Ошондо баягы жылдагыдай, адаттагыдай эле бир өндүрүштү ачабыз да, калганын бүт баягы онлайн режимге коюп туруп, bir 40-50 açabız, жылдын аягына чейин 100 өндүрүш ачабыз. Өндүрүштөрдү тездетип атабыз, өркүндөтүп атабыз, анан туризм тармагын өркүндөтүп атабыз. Туризм бул ички дүң продукцияга чоң салым бере турган
бирден бир тармак да. Экономиканын өсүүсү социалдык инфраструктуралык долбоорлорду арбын ишке ашырууга өбөлгө болууда. Жылына жүздөгөн мектеп, балабакчалардын ишке берилиши азыр адатка айланды. Соңку жылдардагы социалдык объектилердин курулушуна коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттар дагы сарпталган. Садыр Жапаров жемкорлукка каршы күрөштөн түшкөн каражаттар 4 миллиард эмес экенин айтты. Мектептер салынды, кээ бир жерде ГКМБнын бүт райондорунда эмелерди жаңылады, райондуу центр борборлорунда, областтын борборлорунда жаңылады, академия салды, спорт площадкаларды салды, эс алуучу жайларды салды. Ошолордун баары коррупциядан түшкөн акчалар. Пайда берди, бербеди деп айтпайм. Бирок 300 миллиард, 400 миллиард деп анан 4 миллиард доллар деген эми оюнчук акча эмес да. Анча эмес, 4 миллиард доллар эмес. Анча эмес. Азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолор толтура, жүздөп саналат, сатылбай тургандар. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Теңиз Бөлтүрүк, Сыргак Кенжебаев тууралуу жана башка суроолорго да жооп берген. Мындан тышкары күйүүчү майлоочу май тууралуу суроого жооп берип жатып, 2 завод салуу керектигин айттым. Азырынча Кыргызстан мунайды сырттан алууга мажбур, бирок бааны кармоо үчүн мамлекет субсидия кылып жатканын Садыр Жапаров белгиледи. Кошул өлкөлөр Казакстандан башкасын айтайын, бизден 25-30 сомго азыр да кымбат болуп турат. Биз бир баада кармап атабыз, колдон келишинче көтөрүлбөйт. Биз аны субсидировать этип атабыз бюджеттен. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп. Түз эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтова, Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Өлкөдө акыркы жылдары экономикадан тартып социалдык тармактарга чейин өзгөрүүлөр жүрүүдө. Алар жана башкалар туурасында бүгүнкү чыгарылышта. Камсыздандыруу төлөмүнүн көлөмү келишимде көрсөтүлгөн шарттарга жана зыяндын өлчөмүнө жараша аныкталат. Ноокаттагы Кыргыз Ата айыл аймагында 4 көчөгө асфальт төшөлдү. Ага жалпы 23 миллион сом жумшалды. Ош облусунун Өзгөн районунда 1 миллиард 300 миллион сомго оорукана курулууда. Кумтөр кенинен жылына 1 миллиард долларлык алтын казылат, анын жарымы кен казгандагы чыгымдарга кетет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров журналист Али Токтакунов менен маектешип жатып билдирди. Мамлекет башчынын айтымында калган жарымы таза киреши болот. Ал мамлекетке түшөт. Ипотеканын үйлөрү 500дөн ашык мектеп, балабакчалар курулду. Жылына 2000 чакырым асфальт басылып жатат. Пенсия жөлөк пулдар көтөрүлдү. Ушунун баары кумтөрдөн түшкөн акча деп белгилеген президент. Кыргызстанда жол куруу, курулуш, тийгүү жана кызмат көрсөтүү тармактарында жумушчу күчүнө муктаждык жогору. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Али Токтакуновго берген маегинде билдирди. Мамлекет башчынын айтымында айрым тармактарда жумушчу күчү жетишпегендиктен Индия, Пакистан, Кытай жана башка коңшу өлкөлөрдөн келген жарандар эмгектенип жатышат. Президент жумуш орундары тууралуу сөз болгондо жарандар көбүнчө жетекчилик кызматтарды гана түшүнбөшү керектигин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстанда курулуш, жол салуу, тийгүү жана кызмат көрсөтүү сыяктуу тармактарда адистерге жана жумушчуларга суроо талап бар. Өлкөдө 2026 жылдын январь-июнь айларында орточо айлык акы 53.759 миң сомду түздү. Эмгек акы өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 27,5%га өскөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Былтыр январь-июнь айларында орточо маяна 42,1 миң сом болгон. Бир жыл ичинде орточо айлык 11,6 миң сомго көбөйгөн. Эмгек акы баарынан көп искусство, көңүл ачуу жана эс алуу тармактарында 49,2%га өскөн. Андан кийин саламаттык сактоо, социалдык тейлөө, билим берүү тармактары турат. Белгилей кетсек, статистикалык маалыматтар расмий иштеген кызматкерлердин орточо айлык акысын камтыйт. Кыргыз-Орус агрардык кызматташтыгы кеңейет. Алматы шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Эрлис Такумбеков Россия Федерациясынын айыл чарба министри Оксана Лутун менен жолугушуп, тармактагы негизги багыттар талкууланды. Балык чарбасы, асыл тукум мал чарбачылыгы жана минералдык жер семирткичтерди жеткирүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду.
Кыргыз тарап Россиянын өзгөчө экономикалык аймагында суу биоресурстарын кармоого жыл сайын квота берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Бул балыкты кайра иштетүүнү жана ата мекендик аквакультураны өнүктүрүүгө шарт түзөт. Ошондой эле Кыргызстан 20 000 башка чейин асыл тукум бодомалды жеткирүүгө жана асыл тукум майда жандыктар боюнча кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Тараптар конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча ишти улантууга даяр экенин билдиришти. Ички иштер министри Улан Язбеков Грузиянын премьер-министри Иракли Кобахидзе менен жолугушту. Басма сөз кызматынын маалыматында жолугушуунун жүрүшүндө Грузия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин, ошондой эле жогорку деңгээлдеги сапарлардын эки тараптуу маселелерин мындан ары чыңдоодогу маанисин талкуулашты. Грузиянын премьер-министри Кыргызстанга болгон сапарынын жүрүшүндө кол коюлган документтер эки өлкөнүн ар түрдүү тармактардагы өнөктөштүгүн кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө маанилүү негиз түзөрү белгиленди. Өзгөчө көңүл коопсуздук жаатындагы эки тараптуу жана аймактык деңгээлдеги кызматташтык маселелерине бурулду. Тараптар өз ара кызыкчылык жараткан багыттар боюнча практикалык өз ара аракеттенүүнү жана тажрыйба алмашууну мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Жолугушуунун жүрүшүндө коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууда, ошондой эле заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы турууда эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдарынын ортосундагы кызматташтыктын мааниси белгиленди. Камсыздандыруу төлөмүнүн көлөмү келишимде көрсөтүлгөн шарттарга жана зыяндын өлчөмүнө жараша аныкталат. Турак жай боюнча кенемтенин өлчөмү кала менен айылдыкы айырмаланат. Шаардагы үй үчүн төгүм 1 жылда 1200 сом, ал эми айыл жеринде 600 сомду түзөт. Бүгүнкү күндө өрт, сел, жер титирөө жана катуу шамал сыяктуу кырсыктардан улам турак жайын коргоого кызыккан жарандардын саны өсүүдө. Адистер келишим түзүүдөн мурда кандай тобокелдиктер камтыларын жана кайсы учурларда каражат төлөнөрүн тактап алууга чакырат. Төлөмдөр жүргүзүлгөндө биринчи эле бул өрт маселеси жанагы табигый кырсыктар. Жарандарыбыз деген ушул полюстерди келишим түзүп атканда алганда өздөрү да ошону менен таанышуу зарыл. Себеби деген ал жерде деген болгон эрежелери жазылат. Канча мөөнөткө бул полюс алынып атат. Кайсы учурларда деген жанагындай төлөмдөр жүргүзүлөт. Кайсы учурларда деген бул жумуштарды ким кандай аткарыш керек, ким кайсы документтерди чогулуш керек. Буга токтоло кетсек, эң биринчиси эле бул кырсык катталгандан кийин эле бизге деген мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна полюсте көрсөтүлгөн телефондор аркылуу байланышка чыгыш керек. Бизди деген баягы өзүнүн билдирүүсүн бизге өткөрүп бериш керек. Жаран полисте көрсөтүлгөн номерге кайрылып, камсыздандыруу компаниясына билдирүүсү зарыл. Мыйзам боюнча окуя тууралуу 15 күндүн ичинде кабарлоо керек. Ошондой эле кырсыкты тиешелүү мамлекеттик органдарга каттатуу зарыл. Камсыздандыруу компаниясынын адиси окуя болгон жерге барып, зыянды аныктап, акт түзөт. Андан соң керектүү документтер чогултулуп, каражат берүү маселеси каралат. Дополнение к словам Азат Сатыбалдиевича могу... Жабыркаган жаран камсыздандыруу компаниясына кайрылганда биздин авариялык комиссар окуя болгон жерге барып, кырдаалды каттоого жардам берет. Башкача айтканда, турак жайга эмне болгонун, кандай зыян келтирилгенин тактап, акт түзүлөт. Андан кийин окуя тиешелүү компетенттүү орган тарабынан да тастыкталышы керек. Мисалы бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин же гидрометеорология кызматынын тиешелүү корутундусу болушу мүмкүн. Андан соң жаран камсыздандыруу төлөмүн алууга укуктуу экенин тастыктаган документтерин тапшырат. Серию землетрясений, которые происходят. Ош облусунда айылдардын ички жолдорун оңдоо жана асфальттоо иштери күчөтүлдү. Кыргыз Ата айыл аймагына караштуу Ак Булак айылында 4 көчөгө асфальт төшөлдү. Жол курууга жергиликтүү бийликтин жана облустук өнүктүрүү фондунун каражаты жумшалган. Долбоордун ишке ашышына жергиликтүү тургундар да салым кошкон. Темага кабарчыбыз токтолот. Жаңы асфальт, тегиз жол. Бул көрүнүш Ак Булак айылынын тургундары үчүн көптөн күткөн өзгөрүү. Буга чейин чаң жол менен каттап келген айыл эли эми заманбап жолдун ыңгайлуулугуна сүйүнүп жатышат. Мына быйыл Кудайга шүгүр, миң мәртебе шүгүр, мына мамлекеттин колдоосу менен өтө жакшы
4 көчөбүз асфальт болуп отурат. Машиналарыбыз түз жолдо жүрүп, мына бала чакаларыбыз өзүбүз дагы таза жолдо жүрүп, албетте элге бир жакшы бир эме берип атат да, жардам берип атат. Буга көбүнчө биздин Акбулак элибиздин ынтымакчылыгы, уюшумдуулугу, биримдүүлүгү негизги ролду ойнойт. Акбулак эли илгертеден ынтымактуу эл болгон. Биз өгөйсө гел карма. Кыргыз Ата айыл аймагындагы Акбулак айылында 4 көчөгө жаңы асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Алардын жалпы узундугу 3 чакырымдан ашат. Жолду жаңылоону жергиликтүү эл өзү демилге көтөрүп, 5 миллион сомго жакын каражат чогулткан. Биз жашайт экенбиз, эл ушуну түшүндү. Ысырапкерчиликтен качып, кыртыкчылыктан баш тартып эле ошол элдин ынтымагы менен эле түтүн комиңден чогултуп, ички жолдорду оңдоп, экономикага, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошолу деп туруп, элдик салым менен ички көчөлөр дээрлик 95%-ин асфальт төшөп бүттүк десек болот. Өзүңүздөргө эле жакшы да. Албетте, вот именно ошондуктан биз өзүбүз үчүн, өзүбүз жашайбыз деп эл ушуну туура түшүнгөндүктөн, ошол эле учурда мамлекетке салым болуп аткандыгынан эл колдоп, быйыл 95% асфальт көчө бүтүп атат. Кийинки жылы толугу менен бүтөт. Көчөлөрдү жаңылоого жалпы 23 миллион сом жумшалды. Анын 17 миллиону Ош облусунун өнүктүрүү фондунан, айыл өкмөт тарабынан 1,5 миллион сом берилди. Облус башчысы эгер жергиликтүү эл өзү каражат топтоп көтөргөн демилгеси болсо, жетпеген каражатты өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылап берүүгө даяр экенин айтты. Эл өзү салым кошуп акчасын чогултуп мамлекет менен биргеликте жумуш кылгандан кийин ошол жумуштун аткарылышы жолсо жыйынтыгын эл өзү көзөмөл кылып калат экен. Ошон үчүн биз мамлекет дагы ошо чогулткан салымга өздүк салым чогултуп, эл бизди колдоп берип атса, мамлекет дагы биз ошолорду колдоп чогуу биргеликте жумуш алып барылды деп атабыз. Кенжебаевдин маалыматына караганда, учурда республикалык деңгээлде гана эмес, айылдардагы ички жолдорду асфальттоого да көңүл бурулууда. Өткөн жылы Ош облусунун аймагында 400 чакырымдан ашуун жол салынган, быйыл жыл аягына чейин 600 чакырым жолду реконструкциялоо пландалууда. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Ал эми Ош облусунун Өзгөн районунда салынып жаткан жаңы оорукананын бетондоо иштери 90%га аяктап калды. Кыш тизүү иштери 30%дан ашты. Аны менен катарлаш электромонтаждоо да жүрүп жатат. 350 орунга ылайыкташкан имарат 8 блоктон турат. Адистер курулуш материалдарынын сапаты мыкты экендигин, бери дегенде 100 жыл кызмат кылууга жарай турганын билдиришет. Теманы кесиптешим Кенжебүү Мамат Садыкова улантат. Бир жыл мурда эле Өзгөн районунун эли дал ушул жердеги Союз учурунда курулган эски имараттарга келип өзүнүн ден соолугун текшертип дарыланып кетишчү. Авариялык абалдагы имараттар бейтаптарды толук кандуу тейлөөгө кудурети жетпей келген. Азыр эми бул жайда 8 блоктон турган 350 орунга ылайыкташкан заманбап жаңы оорукана курулуп жатат. Сегиз блоктун 4-өө 3 кабаттуу, дагы 4-өө 2 кабаттуу болот. Учурда курулуш аймагында 80ден ашуун жумушчу. Зарылчылдыкка жараша атайын техникалар үзгүлтүксүз иштеп жатышат. 1 миллиард 300 миллион сомго бааланган жумуш Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө жүрүүдө. Бүгүнкү күндө АБ блокто, азыр биз турган блок Е кыш кыйноо жумуштары башталды. Курулуш нормаларына ылайыктуу жүрүүдө. Сапатын биргиликте чех көзөмөл менен жана башка адистер менен тез текшерүүдөн өткөзүлүп турат. Дээрлик ар бир палатада бейтаптар үчүн өзүнчө душ, санузел жай каралган, ар бир блоктон өзүнчө лифт болот. Бетону куюлуп, кирпичи кыналган бөлүктөрдө жылуулук, суу, канализация түтүкчөлөрү туташтырыла баштады. Курулуш материалдардын баары лабораториялык текшерүүдөн өткөн, ошондуктан адистер имарат бери дегенде 100 жыл кызмат кылат деп турушат. Колоннанын талшынасы 60-60. Бунун ичине Россиядан келген арматуралар токулат. Мен кармап турган арматуранын диаметри 32, 28дик бар, 25дик бар. Жер титирөө учурунда имараттар бири-бирине зыянын келтирбеш үчүн ар бир 8 блоктун ортосунда атайын моундай
деформациялык шов калтырылган. Ага улай куруучулар азыр имараттын сыртына жана ушундай бириккен жерлерге калыңдыгы 5-10 сантиметрге чейин жеткен базалитти колдонуп жатышат. Бул оорукананын ичиндеги жылуулукту сыртка чыгарбай, сырттагы суукту ичкерге киргизбей сактап турат. 2025 жылдын октябрь айында жаңы оорукананын жертөлөөсү казыла баштаган, ордундагы эски имараттар буздурулган. Мындан улам айрым бөлүмдөр Мырзаке айылындагы ооруканага убактылуу көчүрүлгөн. Эми жаңы имарат менен катар бул жайга жаңы медициналык аппараттарда келери күтүлүүдө. Мындан улам дарыгерлер эми жарандарды тейлөө сапаты бир топко жакшырат деп турушат. Бул жерде жаңы имаратыбызда жаңы оборудованиялар бар жогу камсыз болот, Кудай кааласа. Элге дагы, өзгөн элине дагы мындай медициналык жардам көргөзүү дагы биротоло жеңилдейт биз үчүн. Эски больницабызда 1 операциондук блок болгон болсо, азыркы жаңы больницабызда 4 операциондук блок болот. Бир учурда 4 операция жасала турган мүмкүнчүлүктөр каралып атат. Мурда ошо 1 блок болгон үчүн ал жерде күтүү убактысы дагы биз эми убакыттан учурган учурларыбыз да болгон. Өзгөн райондук ооруканасынын бөлүмдөрү шаардын ар кайсы жеринде чаржайыт жайгашып иш жүргүзүп келген. Бейтаптар дарылануу үчүн бир нече жайды кыдырууга аргасыз болушкан. Эми администрациядан баштап тез жардам кызматына чейин бир жерге топтолот. Бул дарыгерлердин да, бейтаптардын да көптөн күткөнү эле. Өзгөн райондук ооруканасында бетондоо иштери 90%, кыш куноо иштери 30%га аяктады. Куруучулар сентябрдын аягына чейин бул эки негизги иш бүтөөрүн айтып жатышат. Бирок аларды күтпөй эле жертөлөөдө жана биринчи кабатта моундай электр монтаждоо иштери кызуу жүрүп жатат. Эгерде жумуш азыркындай темп менен улана турган болсо, ушул жылдын аягында өзгөндүктөр заманбап жаңы оорукананы колдоно башташат. Кенчебек Маматсадыкова, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Кыргызстанда акыркы жылдары экономикадан тартып, социалдык тармактарга чейин өзгөрүүлөр жүрүүдө. Өндүрүш ишканалары ачылып, жаңы социалдык объектилер курулуп, инфраструктура жаңыланууда. Экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү менен катар, маданият жана спорт тармагына да көңүл бурулуп жатат. Бул өзгөрүүлөр алардын жашоосуна кандай таасир берип жатат? Толугураак кийинки материалда. Акыркы жылдары Кыргызстанда масштабтуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Экономикалык көрсөткүчтүн динамикасы өстү. Анын натыйжасында жыл сайын 100дөн ашык жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, 100дөн ашык социалдык объектилер курулуп жатат. Миңдеген чакырым жолдор жаңыланууда. Өлкөнүн экономикасын алдыга сүйрөй турган ири долбоорлор ишке ашууда. Кандай жолдору бар, ошолор жолдорун аткаруу менен иштин сапатын кандай жакшыртат. Жасалып жаткан иштердин баарына жалпы эл өзү күбө болуп жатат. Легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаевдин пикиринде, бул азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан туура саясатынын натыйжасы дейт. Мен 2 жылда эле Швейцария болом, калам дегендерди көрдүк. Андан кийинкилерин көрдүк. Бүгүнкү күндө айткан сөзү менен жасаган иши бир болуп, мен элим үчүн кыйналдым, кысталдым, аны оор жеңилин көрдүм, ачуу таттуусун көрдүм, бирок ошонун бардыгы тең бүгүн элиме, журтумун жакшы жашоосуна арналат деген Садыр Нуркожоевдун пейлин көрдүк. Сөзүн уктук, жасаган иштерин көрдүк. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй иштер болду. Канча жолдор салынды, ооруканалар, мектептер, электр энергиянын суусу түгөнүп калды дегенде шамалдан күндөн ала турган станцияларды да кургузуп оңдоп атат. Азыр Кыргызстандын өзү өнөр жай базасын негиздеп, ар кандай өнөр жай ишканаларын куруп иштеттирип атат. Жалгыз эле бул Бишкектин же Чүйдүн тегерегинде эмес, бүт областтарда ушундай иштер көбөйдү. Экономиканын өсүшү менен бардык тармакта өнүгүү байкалды. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана спорт тармактары жакшырды. 10 жылдан бери искусство чөйрөсүндө эмгектенип келе жаткан Зарлык Таласбек уулу азыркы шарт менен мурдагы мүмкүнчүлүктөрдүн айырмасы өтө чоң экенин айтат. 2021 жылдары эле мен биринчи жолу театрга жумушка кирген учурум эле анда. Театрга киргенде айлык майына ошондо 4,5 миң сом болчу областтык театрда.
Бишкек шаарында улуттук театрда, шаардык театрларда 7.000 сом болчу да. Ал 5 жыл мурун да. Эми ошол учурдан бери айырмалап карай турган болсок, азыркы учурда андан бир 10 эсе көбөйдү да айлыктар. Маданият тармагына болгон колдоо аябай көбөйдү, акчалар бөлүндү. Театрларыбыз гастролдорго чыгып атат, выездерге чыгып атабыз. Ремонт болуп атат театрларыбыз, Кудайга шүгүр. Эми баягы театрлар сураган нерсени мамлекетибиз берип атат да. Маданиятка көңүл буруунун жакшырышы жаштар үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Буга Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында эмгектенип жаткан жаштарды мисал кылса болот. Учурда мында Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайды бүтүрүп келген 20дан ашуун актерлор эмгектенүүдө. Алар 2021-25 жылдарда билим алып, окуу мезгилинде мамлекет тарабынан толук стипендиясы төлөнүп берилген. Ай сайын бизге стипендия төлөнүп жатты. 15 миңден алып жүргөнбүз аны. Буга чейин көрсө мындай нерсе жок эле. Төлөнчү эмес экен стипендия. Мамлекеттик колдоо спорт тармагында да күчөдү. Машыктыруучулардын эмгек акысы жогорулап, спортчуларга көрсөтүлгөн каржылык жардам көбөйдү. Азыр машыктыруучулардын айлыгы бул президентибиздин колдоосу менен 100%га жогорулады. Айлык жогорулгандан кийин бизде уже мындай жумушка болгон кызыгуу андан бетер күчөйдү да. Анан выездерге, чет мамлекеттерге болгон колдоолор да аябай жакшы болуп атат. Өтө жакшы көңүл бөлүнүп атат. Айрыкча мына шаарда курулган футбол академиясын айтсак болот. Бул жерде футбол жалал абадта өсүп аткан, жалпы эле Кыргызстанда өсүп аткан. Андан тышкары спорттун негизги өнүктүрүүдөгү бирден бир өбөлгө түзгөн нерсе бул спорт объекттери. Бүгүнкү күндө президенттин өкмөттүн жарлыгы боюнча 2030 жылга чейин спорт объекттерде ар бир областта бирден чоң